Шамиль Муталимов. Рефери показывает Бизден мушкер үчүн минус 1 балл бойцу красного угла за перевес. ооба кызыл бурчтагы мушкерге 1 упай кемитилет, салмагы ашкыраак болгондугуна байланыштуу эрежеге ылайык. Саймадан жаңы премиум тарифы. Секундасына 300 мегабитке чейинки интернет. 220дан ашуун телевизиондук канал. Кинотеатрлар, Этномедиа, Премьер, Море ТВ, Старт, О кино. Айна болгону 1180 сомго. ТВ приставка акысыз. Эң сонун тариф. Ушундай белги берилди. Кызыл бурчтагы мушкер биздин мекендешибиз Мыктыбек Оролбай уулу. Калыстын белгиси берилген жаңырды жана беттеш башталды. Эң башкысы абайлаш керек Мыктыбек Оролбай уулу атаандаштын айланып тебүүсүн күткөн эместей. Шамиль Муталимов бардыгын алакандагыдай кармап тургандай эле байкоодобу. Мыктыбек Оролбай уулунун соккулары азыр абага кетүүдө байкасаңыздар. Эң башкысы чарчап калбаш керек. Соккулар абага кеткен мезгилде, бошко кеткен учурда мушкер көбүрөөк чарчайт. Андыктан энергияны сактап, күчтү сактап ушташуу туура жакшы. Азыр аз жерден калды. Шамиль Муталимов колду бийик кармабай турган болсо, Мыктыбек Оролбай уулу таамай соккусу менен тайсалдатышынан мүмкүн. Жакшы. Мыктыбектин жеңишке болгон каалоосу байкалып турат. Азырынча активдүүлүк жалаң кыргыз мушкери тарабынан жасалууда. Сериялы соккулар менен иштеп жаткан кезде жакшы. Шамиль Муталимов азыр балким тактиканы карманып тургандыр, атаандашты алгач чарчатып өзү анчалык активдүүлүктү көрсөтпөй, андан кийин балким баштоону туура көрүп турабы. Бирок ага чейин эле Мыктыбек Оролбай уулу жеңип коюшу мүмкүн. Буга чейинки бир топ 5 ошондой өнүктө жыйынтыгына келип жеткен болчу. Андыктан Шамиль Муталимовду азыр Мыктыбек Оролбай уулу түз оң колунун соккусу менен жерге жыккан жана анын натыйжасында азыр андан ары улантууга мүмкүнчүлүк алабы. Толук фул маунтту азырынча көргөн эмес, бутту алдырып койду. Негизи атаандашы кайруу ыкмалары боюнча мыкты экендигин айта кетели. Андыктан партерге баруу өтө кооптуу. Азыр абайлаш керек. Мыктыбек Оролбай уулу бутту алдырды. Анын натыйжасында азыр жок. Шамиль Муталимов өзүнүн кайруу ыкмасын ишке ашыра алган жок жана Мыктыбек Оролбай уулу эми үстүдө. Моюнга жетишеби чоң көрөбүз. Партерге которулган соң албетте грэпплинг ыкмалары, партердеги кол кайруу, муунтуу ыкмалары ишке кирет. Чыныгы мушкердин интеллекти, спорттук интеллекти ушул партерде көрүнө тургандай дал ушул беттеште. Азыр Шамиль Муталимов атаандашын күтүп жаткандыгысы бул өзүнүн тактикасына, өзүнүн чөйрөсүнө чакырып жаткандагысы жана моюндан абайлаш керек. Жок, бул жерден эч нерсе жасай албайт Шамиль. Мыктыбек Оролбай уулу көп күч коротуп койгон жокпу? Биринчи раунд жана Азамат нокаут. Мыктыбек Оролбай уулу кандай түрдө атаандашты нокаутка кетирүү керек деген суроого жооп берип мекендештерине жана атаандашына мастер-класс көрсөттү көрүнөт.
Азамат буга чейин дагы ушундай түрдө чыккан, бирок жыйынтыгына беттешти чыгара албай калган болуп. Бул жолкусунда оверхенд соккусу менен кармап, андан кийин экинчи соккусу дагы тамай тийди. Ал эми Шамил Муталимов мындай чөгөлөп калгандыгын биз көрө алдык. Ал көбүнчө партерде күттү, бирок партерде дагы эч нерсе кыла алган жок. Ал эми Оролбай уулу дүйнө чемпиону бул жолкусунда өз тажрыйбалуулугун көрсөтө алды.